Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ашкыбыздары. Кайрадан Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу жана драматург Меңди Мамазайырованын Аймаран романын улантып окуйбуз. Батыркан өз айткандай жетери менен чалды. Тумар алган жок. Кыйладан соң соткасынын таблосуна «Жаны, мен жеттим. Ак бууранын башындагы жомок үй түшкө эчеңкирээр. Айлам болсо жаныңа кайра учуп жетким келет. Сагынганым, кусам. 1 граммдагы азайбаптыр» деген оттой ысык сөздөр күйүп турду. Тумардын көзүнө жаш тегеренди. Ал кыска гана «Менин да» деген сөз жиберди. Ага Батыркан алымсынбады. Uzun таттуу сөздөрдү жазган СМСтери улам келип атты. Акыры Тумар дагы жөнтүрө албады. «Сенсиз кыйын экен». Сымак сөздөр учуп, экөөнүн ортосун кайра дана керилеп жатты. Бир жолу экөө узакка сүйлөшүштү телефондон. «Японияга кызмат сапарына мен да бармай болдум», деди үнүнөн кубаныч сезилген Батыркан. «Мен да билдим, сенин тизмеде барыңды», деди сүйүнгөнүн жашыра албаган Тумар. Ак бууранын башындагы жомок үйдөн кийин жолугуша алышкан эмес. 1 жылдай убакыт өткөн. Сагыныч менен кусанын мойну узаргандан узара берген. Японияга жөнөгөн атайын делегация менен аэропорттон көпчүлүк арасында жолугушту. Бири-бирине сыр бербегени менен аябай сагынышканы иштеринде. Көздөрү гана сүйлөшүп, биртеке каниет алгандай болушту. Конференция так Токионун өзүндө болду. Батыркан убакыт таап Судзуки аттуу япон досунун сыйын көрүштү. Судзуки досу: «Тумара өтө сулуу. Биздин япон аялдардан айырмасы жок. Эң сонун кимоно тартуулайм» деп өзүнүн чоң дүкөнүнө алып барган. Түркүн түстөгү кимонолорду көрсөткөнү менен акыры кызгалдактай кызыл обеси бар кимонону тандап берген. «Бул кимонону аруу кыздар кийет, дал ушул гана жарашат» деп ошентип белегин алып, мейманкананын номерине Судзуки досуна ыраазы болуп келишкен. Мезгил канатын каккан кушко, куштун канаты качан талуучу. Ак бууранын башындагы жомок үйүндөгү ажайып түн, денени коргошундай ириткен жылуулугу мезгил өтө ысык шуураты дагы таасирин азайта баштады. Таңдайды такылдата татыган балдын дагы даамы түгөлүк эмес. Куркулдай уяга да аз каттап калды Тумар. Түштүк аймактагы ишин жалпысынан 3-4 жылда тапшырып келген. Коомдук кызматтан кол үзүп, жеке чарбага кеткен эле. Аны өзү каалады. Жоопкерчиликтүү чоң жумуштан чарчады. Бир эле ошол себеп беле бул мезгиличи Батыркан экөөнүн ысык мамилеси салкындагандай тагыдыр экөөнүн алдына эки башка жолду тартуулады. Батыркан ысык көлдөгү жоопкерчиликтүү ишин ал да алмаштырды. Эми алдында андан зор кайнатасы архитектор Кулубек Кашкаралиев мураска калтырган Нарын көпүрө проектисин ишке ашыруу турду. Тумарга Кумарыктагы Нурадил атасынын алма бактуу чарбагы, короо жайы менен чоң киреше болуп берди. Александровкалык ак көңүл мээнеткеч дыйканга туш келди ойлобогон жерден. Жаны калбай кубанган мээнеткеч тунган айтканын берип сатып алган. Банкка салды, андан түшкөн чоң сумманы. Жеке турмуштун кызыкчылыгы, махабат доору ушуну менен артына кусалыкты, саткындыкты калтырып, армандуу жолу түгөнгөндөй болгону менен ортодогу байланыш үзүлбөй койду. Батыркан кайда жүрбөсүн, эмне иш менен алек болбосун, алмаштырган номерлерин дагы таап, жаны деп кайсы убак экенине карабай пайда болор эле. Бирок Тумар чубалжыган, сууп бараткан мамилеге кескин чекит кое турган окуя болуп кеткен эле. Кеч күз, эртелиге Чичикроон үстөмдүк кылып турган, ысык көлдүн түп жагынан командировкадан келаткан Тумар Муратова так ошол куркулдай уяга жакын калганын сезгенде жүрөгү бөтөнчө туйлап алды. Бул жайга кыйладан бери келбей куса болгонунда эми туйду. Кире кетейинчи, ачкычы сөзсүз Умугүлсүндөрдө болуш ыктымал деп ойлоду. Айдоочуга машинаны көл жээгине токтоттурду дагы, эс ала тур, мен биртике аялдайын деп коюп, көкүрөгү удургуй кургулдай уяга келди. Батырканга чалып, азыр 1,5 барбы же жокпу деп чоо жайын сураган оюна келбептир. Кичинекей кооз короочого кире бергенде эле Умугүлсүн кыздын карааны алыстан көрүндү. Музоосуна от салып жүрүптүр. 3 ай мурда Батыркан экөө келип кеткенден бери бул жака келе электигине кылым болгондой сезилди. Анын үстүнө өзү жалгыз келип көрбөптүр. Тумар эжеке деп сүйүнө чуркап келди.
Умугүлсүн экөө өбүшө көрүштү. Эмне келбей кеттиңиз деп сурады. Кыз капкара көздөрүн кадап. Убакыт жок да. Өзүңөр кандайсыңар? Өзүбүз жакшыбыз эжеке. Тиги үйдүн ачкычын алып келип бересиңби силерде болсо? Азыр эжеке. Чуркаган бойдон өздөрүнүн чатырына кирип кетти. Бою өсүп бийкеч болуп калыптыр. 3 айдын ичинде ушунча өзгөрөбү? Деп ойлоду Тумар. Аңгыча Умугүлсүн майланышкан көк лента байланган ачкычты алып келип колуна кармата салды. Лентасы ак эмес беле? Эмне мынча кир? Деп таңыркай жанындагы кызды унутуп, биринчи жолу батыркансыз келип өзү ачты эшикти. Ичи үп, кызыктай жыт бет көрдү. Кандайдыр иретсиздик, чакчелекей жагдай, жүрөгү опколжуп кызыктай абал каптады. Стол үстү тамактын калдыктары, апакай дастуркан бурушкан, полдо дагы тооктун бүлжүнгөн сөөктөрүнүн калдыктары жатат. Тумар нес боло туруп, туалет ванна жака баш бакты. Ваннадагы кийим илгичтен жерге түшкөн халат, текчесинде чачылган иретсиз сүлгү, кол арчылар, ваннанын кырында ичине винонун жогу каткан, батыркан экөө гана ичүүчү чөйчөк, катып калган тамак аш калдыктары. Тобо, ваннага кирип дагы тамак жейб адам деп чыгып бара жатып, көзүнө өзүнүн кимоносу урунду. Шып баса калып өйдө ала койду. Чын эле өзүнүн кимоносу. Уктоочу бөлмөгө кирип, дубалга кошо согулган шифонерди ачып жиберди. Тумар менен Батыркан мында келгенде кие кое турган анча-мынча кийимдер да буйдаланып, илинбей шифонердин ичинде жатат. Менин кимономду бирөө жарым кийген го. Тумардын акылына эми жетти. Албетте мындай аялдар болгон, кийип алып каалаганча тайраңдагандыр. Тумар кимоносунун айыр биерин карады да обиси жок экенин көрдү. Обим каякта калган? Кимононун белин кантип курчайм? Калтыраган бойдон ичи тышын карап жиберди. Арткы жагында катып калган агала тактарды көрүп, бүткөн бою ан сайын дүркүрөдү. Демек, муну кийген аял жылаңач болгон. Жок дегенде жууп койбойбу? Тумар кимонону кармаган бойдон жаны чыркырап, аалам астын үстүн түштү. Эсине келе колундагы кимонону ыргытып жиберди дагы керебетке боюн таштады. Антпесе алдынан аалам көчүп, боюн көтөрүп жерде таканчыктап турганга алы жетмек эмес. Саткын деп кыйкырды. Кандайча, кантип? Тумар керебеттин үстүнөн жерге кулап түшүп, боорун муздак тактайга түшөдү. Анткени так ошол боор тушу ысып күйүп, ичегилери өрттөнүп, көкүрөгүнөн көк түтүн чыгып жаткансыды. Эчкирип алды. Кайра турду дагы Батыркандын номерин тере баштады. Заматта Баатыр деген жазуу пайда болду. Жаны деген Баатыркандын үнү болду. Жаны сенсиңби, эмне болду? Батыркандан Кабатыр үнү болду. Мен куркулдай уядамын. Тумар сүйлөй албай калды боолугуп. Жаны, аякта эмне кылып жүрөсүң? Качан бардың деп үстөкө босток сурап жатты. Менин обим каякта, обим жок деп кыйкырды. Батыркандын үнү чыкпай калды кыйлага. Кимономду ким кийген? Обимди алып кетиптир деп чырылдап жиберди Тумар. Жөн чырылдабады. Жаны тени күйүп, өрттөнүп, алдынан таянычы кыркырынан сөгүлүп, карманарга эч нерсе таппай чырылдады. Биз достор ошол жерден өтүп баратып, капыстан кирип калганбыз. Аяштардын бирөөсү кызыгып кийип көрүп аткан. Обисин көргөн жокмун. Батыркан актана баштады эле, сөздөрү бири-бирине байланышпай атты. Куркулдай уя биздин махабатыбызды сактаган ыйык жай эмес беле? Аны жан адам көрбөшү керек эмес беле? Тумардын үнү чыкпай калды. Балким Умугүлсүн кызыгып алып койду бекен, ачкычты таштап келген элем. Кимоном булганып жатыптыр. Тумар ичкирип жиберди. Токиодон досуң Судзуки-сан өзүнүн дүкөнүнөн тандап алып берген эмес беле? Эсимде жаны. Эсимден кантип чыксын жаны? Деп кыйкырды Батыркан. Эми мен сенин жаның эмесмин. Ушул минутадан баштап жаның өлдү. Тумар, антип айтпа. Баары күнү бүгүнкүдөй эсинде. Судзуки-сан, бул кимонону күйөөгө чыга элек аруу кыздар кийишет. Сен да кыздардай жапжаш, аруу, сулуу экенсиң деген сөздөрү кайта улгансыды. Ал олунгон кызгалдак обиси бар кимонону кийгизип, көзгүдөн карап туруп укмуш жарашты деп тандаган. Эми ошол кызгалдак түс обим кайда? Кимдин колуна кетти? Деп өксөп ыйлады. Тумарды жубатаарлык сөз таппай буйдаланды Батыркан. Коркулдай сүйүү өлдү деп өксүгөн Тумар телефонду өчүрдү. Жаны деген сөздү, Батыркандын телефон номерин өчүрүп салды биротоло. Канча убакыт өткөнүн да билбей калды. Эшик такылдаганда туруп караса, Умугүлсүн апам сизге берип жиберди. Бир кесе сүттү кармап туруптур.
акшамдын сүтү ичип жибериңизчи. Көзү шишеген чыйлаган Тумарды көрүп анча деле чоочубады кыз. Болгон окуяны билет окшойт. Кыздын колунан сүттү алып ууртап алды да: Батырхан байкеңдер качан келип кетти? Бир жумача го. Мен жок элем, апам бар экен. Аялдар менен келиптирби? Аялдар байкелер деди го апам. Азыр эжеке. Бир нерсе эсине түшкөн кыз кайра артына чуркап кетти. 5-6 мүнөт өтпөй кайра келди. Кызгалдак түз обисин көтөрүп алыптыр. Муну сен каяктан алдың? Мен 2 күндөн кийин келгем. Тиги штакетникке илинип калыптыр. Аябай татынакай буюм экен. Ушу сиздики болуш керек деп ойлодум. Келгенде көрсөтөйүн деп катып койгон элем. Тумар колуна ала коюп көпкө карады да баарын кайрадан эстеди. Судзукинин аруу кыздар кийген кимоно сага аябай жарашат. Кызгалдак түспөл оби. Аруулуктун белгиси дегенин дагы бир сыйра эстеп, ичи сыйрыла күйүп чыкты. Сен ал ушуну, менден эстелик болсун. Коюңузчу эжеке, балким өзүңүзгө керектир. Мага эми мунун кереги жок. Сен ал, муну көргөн сайын мен эстеп жүр деди. Эмнеге антип айтасыз? Сиз эми келбейсизби? Ким билет, келбейм го. Рахмат эжеке. Кызгалдак түспөлө обини алды да жыттап туруп, сиз жыттанып турат деди. Кагылып кетейин. Менин жытымды кайдан билесиң деп кучактап өптү. Билинип эле турбайбы? Сиз аябай сулуусуз жана жыттуусуз. Чоңойгондо сиздей болгум келет. Болосуң берекем. Тумар ойлонуп турду да: Үйүңдөн ширеңке, анан кичинекей күрөк алып чыкчы. Кыз тызылдап чуркап барып, бир куту ширеңке менен атасы экөө гүлдөрдүн түбүн жумшартчу кичинекей күрөктү алып келе койду. Азыр Тумар жанагы тебелендеде калган кимонону газетага ороду да кызды жетелеп жээкке жакын чычырканактын түбүнө барды. Азыр муну өрттөйбүз деди кызга. Эмнеге? Деп көзүн жалжылдатты Умугүлсүн. Бул менен кимоном эле, түшүндүңбү? Бөтөн аял кийип, булгап, арам кылып коюптур. Бул ошол бойдон калбаш керек. Өрттөп күйгүзүп таштайлы. Жаман нерсени сакташка болбойт. Умугүлсүн таң кала карап турду. Тумар чычырканактын майда бутактарынан алып келип, үстүнө кагазга оролгон кимонону койду да ширеңкени чакты. Ызгаар суукка карабай, кургак бутактар чатырап күйүп берди. Аны менен кошу Тумар менен Батыркандын ушул убакка чейин элдин көзүнөн далдалап сактаган асыл, ыйык махабаты да кошу күйүп жатты. Биротоло күйүп бүткөнчө карап туруп, ала келген күрөк менен аңгазып, жанагы гүлдү ошого сүрүп туруп, кумдан калыңдап шилеп салды. Өрттөнгөн махабатым, Тумар шуу үшкүрдү. Күрөктү көтөрүп, өлгөнгө жайгазып келе жаткан адамдардай экөө ээрчишип кайра келишти. Сен али жашсың, саткындык эмне экенин биле элексиң, билбей эле кой, ылайым. Умугүлсүн унчукпады. Бул сөздөрдүн маанисин түшүнгөнгө чын эле али эртелик кылат эле. Бактылуу бол, балким ким билет, жакшы бир күндөрү көрүшүп каларбыз. Бүгүнкүнү эч кимге айтпа, макулбу? Макулуңуз эжеке, бирок мен сизди сагынам да. Умугүлсүн жалжылдаган көздөрү менен Тумарды кыйбай карады. Мен да сагынам сени, алтыным. Кайыр эмесе. Тумар машинасы алган жээкти көздөй куркулдай уяны бир карап алып, арышын шаша таштап кетип баратты. Көзүнүн жашы кургап калганына сүйүндү. Умугүлсүн болсо Тумар берген алдемедей жагымдуу, назик жыттуу обини жыттап, көкүрөгүнө бек кысып кыйлага турду да, ичи аңылдап, эки көзүнө келе калган өзү да түшүнбөгөн ысык көз жашты ирмеп алды. Тумар Муратовна каалаган максатын, кыла турган ишин түз мээлеп, тайсалдабай түз барчу. Көп жылдан берки тилеги көл боюна чоң имарат куруу. Ал пансионат же курорт эмес, андан башкача дүйнө таң кала турган бир жаркырак храм курулушу керек. Ал храм адамдын ден соолугу жана өмүрүнө кызмат кылышы керек эле. Апакай Мерсин айдап алып, көл боюнан жай издөө менен обара. Обаранын башталганына да кыйла мезгил өттү. Мына бүгүн дагы дем алыш күндү бекер өткөрбөй, күндүн ысыгына карабай көлгө сапарга камырды. Бул канчанчы жол кус эле? Июлдун башы Бишкектен ысык көлгө кетчү кан жол. Чымын коюн каттаган автоунаалардын кыймылынан баш айланат. Ишемби болгонго ысылаган шаар калкы жапырт көлгө сүрүлмөгө турган иш. Тумар ыбырсып атып, күндүн ысыгына туш келгени. Машинанын кем карчын кече эле жасап алсачы, жөнөрдү кылчактабай. 2 саатча жол жүргөндө гана ашказаны тызылдап, курсагынын ачканы билинди. Машинаны 9 булакка бурду. Өткөндө Алди апасы чоңое түшкөн неберелери болуп келген. Ошондо чурулдаган неберелеринин оозуна тамак салган Алди апасынын айтканын эстеди.
Тумарым качан келет, бизди качан көлгө алып барат деп күн санадык, саат санадык деп булак суусунан жутуп атып сүйлөгөн. Мени билесиз да апа, кол тийбейт, ысыкта курудуңар шаарда. Өзүмдү айыптуу сезип атам. Мени тыңдалайын, ишиңди көрүп турбайынбы? Ушу бүгүнкүнгө да рахмат, өпкө жүрөгүм. Рахмат айтпаңыз ченеке, балдарыңыздын милдети го. Кантип рахмат айтпайын өпкөм, ишиң чаштан көп. Кой, мүрөктүн суусуна жүзүмдү чайып алайынчы. Алды апасы колу башын чайкап атты. Тумар жылмайып алды. Ушундай да энелер болот, жер жүзүндө. Өзү айткандай өпкө жүрөгүн балдарына чаап жиберген. Бул кыргыз энелеринде гана болсо керек. 9 булакка жеткенде өзүнө окшоп, узун жолдо жүрөк чоочутуп алмакка утурумдук дастуркан жая эс ала коеюн деген эл көп экен. Тааныштары да жүргөнсүйт. Ак бусик токтой электе сыртка дүргөгөн топ ырдап, чоордоп, күөлдөп кызуудай көрүндү. Өң тааныштардан экөө-үчөөсү кол булгап да жиберишти. Саламдашкандар да болду окшойт. Тумар көрмөксөңкө салып нары бурула берди. Эч ким менен сүйлөшкүсү келген жок. Алаксыбайын дегени. Машинасын жайлуу жерге токтотту да арткы салондон кичинекей курак төшөкчөсүн алып көк майсанга жая салды. Бутун чечип жылаңайлак жумшак чөптөрдү баса отурганда жердин жыты ал демедей жагым сезимге бөлөдү. Көгүлтүр жынсы рюкзагынан контейнерге салынган бутерброд алды дагы помидор менен кошуп оозуна салаары менен заматта күүшөп жиберди адатынча. Артынан лимон кошулган муздак бир бөтөлкө чайды жутту. Эми көңүлү жаялып, эки жагын каранып, атайын алган легенданын бош бөтөлкөсүнө булак суусунан толтурду. Муздак сууга аягын салып сергип алгысы келгени менен болбойт эле. Тумарга окшоп серүүндөп, ар кай жерде топ-топ болгон адамдар. Агып аткан булак суусунун аягына барды дагы каштай тунук сууга бутун салгандан тартынды, таабады. Өзү жалгыз болсо бир жөн, булак суусуна бети колун чайып, сергиген соң машинасына келип кайрадан жолун улады. Бүткөн бою чыйрак тартып, күн ысыгын анча тоотпой жүрүп отурду. Утур тетир өткөн машиналардан абайлай берип жадап да кетти. Машиналар тим эле жүнүн жейт го. Шаарда эч ким калган эмеспи, тобо абайлап жалаң 40-50 менен жүрүп, зеригип да кетти. Акыры көгөргөн көл көрүнгөндө биресе толкундап алды. Тумардын адаты ушул. Канча жолу келбесин көлдү көргөндө бир толкуп алмайы бар адаты. Болжогон жерине жете барды. Машинаны күндөгү жайына токтотту дагы дароо көл жээктеп, көйкөлгөн көлдүн шарпылдап жээкке урунуп атканын көргөндө адатынча дагы өрөпкүп алды. Бул сезимдин эмнекенин алигиче чече албай келет. Бүгүн көгөргөн көк, көлкүгөн көл бир бүтүнгө айланып алгансыптыр Тумардын көңүлүндө. Андан ары апакай булуттардын арасында көрүнүп көрүнбөй, эзелтен кыймылсыз жаткан тоолордун карааны дагы сүйкүм, арсагай. Арар жери карайынкы тоолор дагы бүгүн жеңил дем алып жатышкансыйт. Кышы менен топтогон кар мөңгүлөрүн ийип берип, анын үзүрүн көл айлана конгон эл көрүп аткан убагы. Көл эл эле бекен, кызык, ошол опол тоолордон бир эле жыл акак мөңгүлөр ийбей, көк ала майсаңдар чыкпай койсунчу. Этегиндеги шарактата күн кечирип жаткан айыл кыштак кандай абалга туш болор экен. Ырыскысы тартылып, доо дарагы эгин тегине суусап, бозоргон чөлгө айланмак. Кыбыраган курт кумурскадан өйдө шаа мүйүз мал келе жаамы макул кошордомок. Көл айланасындагы нечендеген айыл кыштагы шаары гүлдөп абат болуп турганы. Эң алды менен ошол арсак дерсек тоо башынын берекеси акак мөңгүлөр экенин кээде этибарга албайбыз. Ал турсун тоо оңулдап жатат. Тоо жактан келбедиби суук шамал. Тоонун суру жаман. Тоонун бети курусун үтүрөңдөп. Бүгүн да аяз катуу болот окшойт тоонун суркунуна караганда. Деп кесир кылабыз. Илгери бабаларыбыз айткандай, кам сүт эмген пенделер оозубуз менен нени гана оттогойбуз. Улуу табигаттын эриш аркагына таң берип, кимге ким аралжы болуп атканын унутабыз. Тигине чаялап учуп келген ак чардактар. Бирер тобу көл жээктеп конуп, бирери сууга чумкушуп, ойкуп кайкышып шапар тебе кетишти. Ичинен алгырлары көлдүн бетине секирип, ойноп чыга калган ак боор чабактарды иле качышып, насибин таап жеп атышты. Алдуусунан алсызын ким жараткан дүнүйө. Бирине бирин буйруп,
Жем жараткан дүнүйө деп алды. Кайсы бир акындын ыры эсине түшүп, тумар халатынын эки чөнтөгүнө атайлап сала келген нанды майдалап жейик ыргытты. Келгиле азиз куштарым, шаардын таттуу токошунан жегиле. Чардактар эми тумарга карай учуп конушуп, ыргытылган нандарды талаша өз тилдеринде ызы-чуу түшүп жыргап атты. Заматта узун шибегедей тумшуктар менен иле качып түгөтүп жиберип, дагы барбы дегенчелик кылып, умтула канат кагып, тумардан чоочуламак тургай башына айлана учушту. Тумар тагушуну күтүп аткан. Заматта чырк-чырк дедире тартып алып жатты. Башка бир эри жок экенин туйдубу, чардактар тез эле андан ары учуп көздөн кайын болду. Бир канча мүнөткө созулган чардактар менен болгон ызы-чуу бүтүп, жээкте өзү жалгыз калды. Караса, өткөндөгү Ариет атасы экөө түнгө чейин отурган жерге келип калыптыр. Жону дүрдей эстеди. Жер тандап, жер караштырып жүргөнү купуя. Ариет абышка менен таанышкандан бери экөө өз кишидей жакын болуп кетишкен. Аны муну сүйлөп берип атып кечкирип, түнкү көлгө суктанмай болушкан. Эс алуучулар тарап жээк эң калган маал. Экөөнүн ийиндери бири-бирине тие жаздап, түнкү көлдүн шарпылдаган шоокумун тыңшап отурушкан. Аны дагы Ариет атасы чыгара койбоду беле. Дилдирек, сен түнкү көлдүн кыял жоругун көрдүң беле? Дей салбайбы абышка? Кандай кыял жоругун? Көргөн эмесмин. Тумар кызыгып калганын жашыра албады. Отура туралы, түн бышсын, анан башталат. Ариет атасы табышмактантып койду. Түнкү көл өтө айбаттуу, сүрдүү, калдайып айлана чылк караңгы. Асман толу жылдыздардын жарыгы агыш мунарык болуп, көл үстүнө тийип-тийбейт. Анан эле көл башкача шарпылдап, жээкке батпай уруна берине баштады. Экөө кулак салып отурушту. Бир маалдан соң көл ортосунан агыш тартып, өйдө чамынган толкун арасынан ажыдарга окшогон койруктуу бир нерсе асманга жете чамынып атты. Ышкырык, кыйкырык, бир туруп аттын кишинегени сымак үндөр. Тумардын азайбадини түрүлдөп коркуп, Ариет атасына жабышып алды. Коркпо дилдирек. Мен жаныңда турбаймынбы деди, үнү бир калыпта. Дегеле кооптуу эч нерсе жоктой. Өзүңдө анан кызыгып атпайсыңбы? Ошол ак жылаандай чамынган толкун арасынан ак көйнөкчөн аял сүлпөт караан даана көрүнүп жок болду. Жанагы көрүнүш бир нече кайталанган соң Ариет атасына жабышып отурса дагы Тумардын таза үшү кетип алган эле. Ариет ата коркуп атам деген Тумар бүрүшө калды. Коркпо карегим, бул көлөнең сыртка чыккысы келип атпайбы? Издеп атпайбы? Эмнени издейт ата? Теңин да. Бул табиятты жуп кылып жараткан. Асман, жер, ысык, суук, ак кара, эркек ургачы дегендей, көлөне дагы теңин издейби? Анан эмесечи, шүк эми. Ариет атасы баладай кылып кагып койгонуна тырчый түштү Тумар. Бирдеме сурасаң эле тыят. Жанагы толкун алкына серпилип, көөша түшүп, онтоп кайра кыткылыктагансып барып тынчып калды. Эми көл үстү агыш тартып, алыстан ат чаап келаткандай коюу дүбүр тугулду. Ал эмес көл даралап тоbatчан чаап келаткансы да, капырай, ат үстүндө жаа чойгон, олоң чаштары чубалган аялдын турпаты даана көрүндү. Абей, Тумар Ариет атасын кароодан алып, көздөрүн жууп жиберди. Коркпо, бул көлөнең. Коюу дүбүрт кыйлага таскак салып барып, экөөнүн тушунан өтүп угулбай калды. Тумар Ариет атасынын кароосун ушунчалык катуу кыса кармаган экен, колдору карышып калганын өзү туйду. Дилдирек, колуңду бошот эми. Кетеличи деди, чындап да эси чыккан Тумар. Кетебиз, болду эми. Көлөнең жүрүшүн аяктады. Көлөнеңдин эмне жүрүшү? Айтып берсеңиз, убагы келгенде жүрү кетели деп атпадың беле? Ата, көлөнө күнүгө ушинтеби? Деп сурады туруп баратып. Күнүгө эмес, биздин келгенибизди туйду да деген. Күн төбөдөн дагы катуу күйгүзүп турду. Таман алдынан алтын кум кууруйт, түш оогун саат 2-ден бирдикке кыйшайыптыр. Азыр Ак Бермет пансионатта эс алгандардын баары түшкү тыныгууда эс алып атышат. Дагы 2-3 сааттан соң бул жээктен бут коерго бир эли жер таба албай каласың. Кудум паранда базардын өзү болот эмеспи? Күн ысыган кезде чыгып алганына бушайман боло, үстүндөгү жука халатын дагы чечип салгысы келди. Апакай кенин шляпасы гана төбөдөгү сызгырган күндөн арачалаган сыйт, кумдун ысыгы ушунчалык эле. Таманын
күйгүзүп жибергенине чыдабай отура калып, калакайы жумшак шалпылдак тапочкасын кие салды. Аалам куйкаланып турду. Гүл гана кебелбей, анда-санда жийекти зериге шарп уруп коюп, кериле менсинет. Бая түндөгү абалынын бири жок. Төбөдөн күйгүзгөн күнүңдү тоотуп койбойт. Гөлдүн көлдүгү, гөлдүн касиети так ушунда белем. Тумардын башында кенен ак шляпа, артында гөл, капкара чачтары желкесин жапкан. Аяк астында эшилген алтын кум, жийекте жалгыз. Төбөсүнөн караган адамга аппак каакым жылып келаткандай көрүнөр. Сулуу жүзү тамылжып, күндүн ысыгынан алдемедей албырып алган. Сурмалуу көздөрү ботонукундай жалжылдап, эликтей жука халатынан түп-түз узун буттары кызаңдай калат. Көлбүргөн көлдүн фонунда ажайып жаш аялдын көркөм келбети. Аны өзү сезбейт, купуя сыры менен алек. Эгер 18-кылымдын аягы болуп, Поль Гоген киринип аткандарын тартып алган болсо, Тумар сулуунун көл жээгиндеги кыпкызыл гүл алдында талаасы келен ак шляпаны төбөсүнө көпөлөктөй коомай кондуруп, эликтей жука халатынан түп-түз узун буттары кызаңдай калып, алтын кум үстүндө шыңга бою келберси каалгып баратканын көрсө, алдындагы мольберттеги тартып бүтө жаздап калган беттери кыпкызыл, көздөрү бир аз тыйтыгыраак, моюндары кыска киринип аткандарын кое сала, сөзсүз алаксып кетмек. Тумардын келбетине суктанып, жанагы бүтө жаздап калган картинасынын үстүнө Кудай сактасын дечи, үстүнө тартып салмак. Анда ал сүрөтүн кандай атамак? Кыргыз көл сулуусу же көлдүн фонунда аптапта ысык кум кечкен аял демекпи? Ушунун баары автордун гана көзүнө көрүнгөн кооздукка чыдабай кыялы иштеп кеткен да. Поль Гоген тирелбейт да. Киринип аткандардын үстүнө тартып да жибермек эмес. Ал эми биздин укмушмун деген сүрөтчүлөр каякта? Алар неге ушундай мезгилде көл кылаалап чыгышпайт? Чыгышса го биздин Тумарды сөзсүз тартышмак. Тумар болсо өз тилегинин ичиндеги купуя сырларынын табышмагын чече албай, кыялды кыялай кетип бараткан. Көл кездердин бир кезинде адамдардын көз жашынан пайда болгон экен. Ошондуктан көлдүн суусу шор, туздуу, көздүн жашындай көл түбүндө нечен сырлар катылып жатат. Бир кезде көлдүн түбүндө кадимкидей шаар болуптур. Бул айтылган аңыздардын сырларын ким ачат, ким түбүнө жетет. Ал эмес бая түндөгү эле Ариет атасы экөө көргөн не деген сыр, не деген шуурат, табышмагы качан ачылат? Ариет атасы ачып береби? Түгөнбөгөн кыял боюн кыялай кетти Тумар. Күндүн ысыгына карабай жээк бойлоп басып жүрдү. Бул канчанчы келиш эле? Аны да оюна албады. Кантсе да бардык жагдайды эске алыш керек да. Курган имаратына көл жакын болсо, кубалаша ээрчишкен ак жалдуу, көгүш жондуу толкундардын шарпасы угулуп турса, эртелгеш жагымдуу жел жортуп уктаса турса да касиеттүү тоонун карааны көрүнүп турса, бул кыялдын артынан алегиндеги көлдүн кыял жорого көз алдына элестеп барып жок болду. Денесин азыраак калтырак басты. Эч кимге айтпай, адегенде өзү тандап, биротоло жактырган соң, анан калганын тиешелүү адамдар менен сүйлөшүп чечет. Төбөсү ысып чыкты, күн дагы сызгырып баштады. Ээн болгондуктан жука халатындагы чечип купальник чаңгалды. Сумкасынан электей элбирген жуулукту бой баденине ороп алып, басыгын улантты. Так оңго бурула бергендеги кысыкка жетип, адатынча тоорулуп туруп калды. Ушул жер болор бекен деп, жүрөгү түкүлдөп. Канча жолу келсе да ушул жер азгырып туруп алды. Көзү менен ченеп, 1 гектар келет го деп божомолдоду. Баса түшүп, тээ алыстан өзүнө окшоп, илкип салкып келаткан караанды көрдү. Жазбай тааныды. Ариет табышка экен, капырай, ушундай ысыкта жээкке чыккан Ариет атама не болду? Кандай зарылчылык айдап келди? Дароо үстүнө халатын сала коюп, халаты менен кошо чечкен жука дамбалын кийди. Ананчы, бул кишинин көзү укмуш көрөт, баарын байкап турат. Өткөндөгүдөй дагы аңгеме дүкөн куруп берсе экен, чарчап эле калбаса. Тегин издеген көлөненин жомогунун сырын чечип берсе. Жок, чарчабайт Ариет атам. Чарчасам мен чарчайм. Анын кыйладан берки түкшөмөлүн эстеди. Мурда Ариет атамды бир жерден көргөндөй болом. Жолугуп сүйлөшкөн адамыма окшойт. Бирок каерден? Ойдун түбүнө жете албаган Тумар адамга адам окшош боло берет го. Же карлардын баары эле окшош болуп калышабы деген жыйынтыкка келди. Мурда бир жерден көргөнсүйм деген ою
баары бир акыл эсинин бир жеринде калды. Караан жакындап келе берди. Тумарды дагы ой басты. Анан калса дагы бир башка уламыштардын учун чыгарып дагы айтып кетти эле. Ушул жолу айтып берер бекен? Көлгө келген сайын карый адамдарга жолугаары менен көл тууралуу уламыш бар дейт, билесизби? Билсеңиз айтып бересизби деп сурай берет. Бирок оңдуу деле эч нерсе уга элек. Кандайдыр дирилдеткен сырдуу уламыштардан улам кура турган имаратына ат койгусу келер эле. Адамдын кыялы менен эңсөөсүнө чек болобу? Көл тегереде салынган не деген жеке менчик пансионаттар жок эмес, кандай гана аталыштары бар. Көбүнчөсү эле орусча же англисче ат коюшкан, чет тилинде жазылганын эмне дейсиң? Мунун баары Тумардын көкөйүнө тийип, көптөн бери өз жүзүн жоготуп бараткан көлүнө ич ачышып келет. Деги бул кылымда сөз билген, сөздү кадырлаган деле киши калбай калганбы? Кыргыздын нак сөздөрүн, уламыштарын китептерден, интернеттерден гана издеп калабызбы? Эгер калса, деп үмүтүн үзүп кетет. Күндөрдүн биринде келечектеги максатын ишке ашырыш үчүн жер тандап жүрүп, ушул атага туш келген. Сөзмөр көптү башынан өткөргөн акылгөй киши билбегени жок көрүнөт. Жашы 90дон ашып калса да, али ийилбегенине айран. Бирок кээде чечиле бербеген дагы мүнөзү бар экен. Баары бир бул карыянын тилин табышым керек деген ойго бекиди. Же бая түнкү көлөнөнүн жүрүшүн чечмелеп берсечи? Арыба Тумар кыз. Тумар чоочуп кетти бир алдын. Ой калтырып келатып, абышка так маңдайына келе калганын байкабаптыр. Бар болуңуз ата, күүлүгүштү жаттыңызбы? Сизге алып келгендерим тиякта калды деп жиберди. Өткөндө Манастын 6 кило болуп чыккан вариантын алып келип берем деген, ал машинасында жүргөнүн эстей койду. Убада кылган деле салып койгон болчу. Бирок бул абышка жашаган жерин бүдөмөктөнтө так айткан эмес. Долуноту сууздун боюндагы чакан айыл, көлгө келсең эле мени табасың деп койгон. Кече көз туттум эле, керелден кечке жийиктен каш карайганда айттым. Таза абара болупсуз да ата. Мен шаардагы иштеримди бүткөрүп эле бул жака уштум. Билем, силердей жаштардын иштери аз болмокпу? Үмүт экен да. Кап, Тумарды жылуу сезим ороду. Кечке күтсө, атага керекмин, айтаарын белендеп алган экен да. Кайсынысын айтар экен? Жүзүң кызара түшүптүр. Келгениңе ого эле болгонго, абышка Тумардын жүзүнө көз тигип туруптур. Тумар да эми абышкага көз жиберди. Көк ала чачы баса кийген аппак калпактын астынан анча көрүнбөйт. Көздөрү башкача тирүү, жүзү күнгө тотукканы менен таза, тамылжып алган. Тумар чоочуп да калды. Бул атаны мурда бир жерден көргөнүм үчүн эркиндик сейил багынанбы? Кантет жашарып алыптыр го таза. Жүзүнө кан жүгүрүп алоолоп турат. Же кан басымы көтөрүлүп калганбы? Ок, андай болбосунчу. Тө деп ой дагы жабыла кирип келди. Кайерден жай алалы? Же теги Кызыл Жардын нары жагына? Түз эле ушинтти абышка. Сиз айтыңызчы, деди Тумар абышканын күтүлбөгөн сунушуна таң калып да кубанып. Сизге жаккан жерге баралы. Чатырың гана жакын ортого теге коелубу? Жок болбойт. Бу жерге эмеле, тигине. Элдин алды келе баштады. Чын эле кайдан жайдан мынча эл? Заматта гүл жээктей турусураак жайды ээлеп алмакка шашкандар. Гүлгө жетип жетпей кол чатырларын теге башташты. Ооба, түшкү тыныгууда уктаган деле эч ким болгон эмес го? Ата, ушундай күн жайнап тийип турса, ким жатып алмак эле? Көлгө чуңкубай, Ариет ата келаткан кары жашка кызыга карап турду. Көк төбөгө эле баралы? Чатыр машинада деңизчи, сиз айткандай болсун. Ак чабагың алыспы? Теги пресстин тушунда айылга кетчү жолдо калды. Татуранда бизге ошо жерге чейин баралы. Ак чабагыңа түшүп алып, чоң жол менен өйдөлөй элемесе, 2-3 чакырымдай бар го. Менин болжогон жайым бар, көк төбөм. Машинага чейин чарчабайсызбы ата? Тумар кантип эле мени менен кошо баса алсын деген ой менен айтты. Чарчасам айтамбы? Кайра суроолу карады. Менден камтама болбу кызым. Сизди чарчатып аламбы деп чоочуп атпаймынбы? Чоочулаба, биз силердей. Биз көл экөөбүз чарчабайбыз. Ариет абышка табылгы таягын оң колуна алып, Тумар менен теңме-тең басып келатты. Абышка эмнегедир ууртунан жумшак күлүмсүрөп коет. Ичинде ардеме бирдемелерди ойлоп, өзү менен өзү күрөшүп келатканын баамдады Тумар. Бүгүн Кудай бергени турат. Ариет атасы бирдемегедир ас дейдил.
так ушул абалынан пайдаланып алыш керек. Абышканы мынчалык бир нерсе айтам деп көңүлдөнгөнүн байкай элек болчу. Ой багып келаткан Абышканын оюн бузгусу келбей, басыгын жайлатып келе берди. Тумар кенедейинен сөзгө жакын, жомок уламышка канып өскөн жайы бар эмеспи? Тим эле алтын тапкандай кудуңдап келатты. Өз атасы Нурадилдин элеси келди. Кагылайын атакем, мени куйма кулак кылып биротоло ыр жомок уламыштарга матап кеткен экенсиң. Нурадил атасынын тарбиясы кынтыксыз жуккандыгын тереңинде өзү да сезчү. Ариет Абышка жаны бир көлү тууралуу көкүрөгүндө багып, сактап, эч кимге айтпай келаткан дөөлөтүн көкүрөгү бар адам табылса айтып берсем гана, өзүм менен кошо көргө алып кетпегей элем деп кыйладан бери бушайманданса, жанын коерго жай таппачу болгон. Сууну сиңген жерге сеп, сөздү укканга айт дегендей, издеген адамы так ушул катарында келаткан ийнеликтей жаш келин болуп чыкканына кубанат. Тумар деген атына дагы кубанат бересе. Бул келинге жолукканы аркы беркини сүйлөшкөнү менен анын көкүрөк көзүн акыл эсебинен канча өткөрбөдү дейсиң. Айтканы талаада калса эмне болот? Уккан адамынын көкүрөгүнө отурбай калсачы, суу менен ылдый агып, кум менен кошо сиңип кетсечи деп күмөнсүнгөн. Кийинки учурда Ариет көлгө келген кимдер менен гана сүйлөшпөдү, кимдерди гана чактап, көкүрөгүнө баш багып көрбөдү. Жазгыч илем дегендердин канчасы менен баарлашты. Бирөөсү дагы бул Абышканын сынына толуп, ишенип айтып бергиси келбеди. Туура бир жолу бир аты чыгып калган жазуучунун көкүрөк дарбазасын ачайын деп түрткүлөп көрдү, жок болбоду. Ага окшогон элинин келечегине түбүнөн түтөп жаткан уңгусуна саресеп салгысы келбеген, аны эски деп санаган ультрамодный көөдөнсүздүгүнө ишенип болобу? Орто жашка барып калса дагы чачтарын сирбейте өстүрүп, кыйратып койгонсуп, жердин киндигин ууштагансып, көкүрөк дарбазасынын эшиги бетондолуп калган немеге сиңбек беле? Башкасычы, күндүн ысыгында шаарга чыдабай же алыска бара албай жылыга келген немелер да, кирейли кечке пиво менен шашлыктын азабын берип, алтынга бергис кумга уунап, жаны бир көлүн чалпылдата аралай сүзүп, каалаганда ушатып коюп, бир-эки жумадай жыргап кетип калчу немелер да. Жанаша келаткан келин көлдүн жээгине мунара салып гүлдөтөм. Кудай сүйүп берип койгон кыргыздын карегин берметин дүйнөгө атын угузам. Эң башкысы көлгө түшүүнүн башкача эрежесин кийирем. Тазалыктын акесин окутам деп атпайбы? Анан да көлгө түшчүлөрдү атайын доктор врачтарга текшертип, жугушту дарты жокпу, изилдеп турчу өткөргүч жай жасайм дегеничи. Мейли кыргыз бермети, кыргызга кызмат кылсын. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, мезгил ошого такап аткан соң. Башка улуттар келип сатып алып, ой келди тутунушуп, ой келди майкандашкандан көрө бул идиреги бар өзүбүздүн баланыкы жөн эмеспи? Бул бала көл тууралуу жомокко мынча кызыгып калды экен, же жазуучу болбогон соң өтө эле тирилдегенин себеби эмне? Жанды кое турган эмес, сурамчылай берип, көл тууралуу уламыш бар экен, эл билбеген. Сиз кылым өмүр сүрүпсүз, билесиз го деп такымдап алды. Узак өмүр көргөн киши көптү билет дейт окшойт бул дилдирек. Айтса айтпаса төгүнбү дегендей. Бул баш эмнени көрбөдү? Эми ушул жаны бир көлүмдүн бөтөн колдо биротоло унтуп калганын көрбөй кетсем экен, тынч, бейгам кетсем экен. Бирок Ариет ата Тумарга да биротоло дитин берерин чечелек. Тумардын дирилдеген таза, аруу, абройлуу жан экенин көрүп турганы менен, анын как жүрөгүнүн толтосунда бармак басымдай карайкы турганына айран. Ал кайдан, эмнеден экенин дааналай элек. Анын зыяны канчалык, кирт башына гана тие турганыбы, же жалпыга кедергиби? Андан кантип арылат? Убактысынчабы же түбөлүкпү? Ушул тегерегинде ой калчайт Ариет ата. Аны как төбөгө барганда, аныгы чыгаарына көзү жетип, ошол жака буруп атпайбы? Ата келдик, сиз ушундай туруңуз. Ак чабакты бери буруп келейин. Тумар аппак Мерседести алдына туурасынан тартты. Салам, ак чабак, амансыңбы? Ойкуп кайкып келип калдыңбы? Деп бир нече жолу түшүп, тааныш болуп калган машинанын аяк биягын бир сыйра карап алып, анан ачылган эшиктин туткасын абай кармады. Мүмкүнбү, ак чабак? Мүмкүн ата, ак чабактын ордуна Тумар жооп берди. Сизди жумшак кенен кесири арткы салонго отурсун деп атат ак чабак. Карыяны этияттап отургузду. Рахмат,
Ташка таруу бүткөнчө жамандык көрбө, жарыгым деп алкады Тумарды. Айтканыңыз келсин, Ариет ата, оозуңузда бардыр. Менин оозум дагы Кудайдын кулагында болор. Алар айыл менен көлдүн ортосундагы даңкыр жолго түшүп, жогору жөнөштү. Жашында кандай болду экен бул ата? Жөн сүйлөгөнүн көрбөдүм, машинама дагы ак чабак деп ат кое салган. Кандай татына каят? Ууртунан жылмайып алды. Улата мекендик согушка да катышып, орден алып кайткан экен. Байбичесинен айрылганы үйлөнбөптүр. Жалгыз кызынын кызы менен турат деген, а чебереси Россияда. Атанын айтышы боюнча пул табам деп тентип жүрөт имиш. Ошол алыска кеткендерди түк жактыра бербейт. Бирок убактынча тыйын тыпыр салып турарын айтат. Мойнуна күмүш чынжырча байлаган кол телефонундагы ошол чебереси берип жибериптир. Өтө нааразы болбосо да жактырбаганы билинип турат сөзүнөн улам. Деги сырдуу киши ушунча жашка келгени карыдым, арыдым деп бир да кейип койбогону таң калтырат. Абышканын үнү ой жүгүртүүсүн бузуп жиберди. Атаңдын көрө, абанын тазалыгын карачы, кыргыздын жериндей жер кайда? Ошону айтпайсыз бата? Алар азыраак жүргөн соң көл нарылап, айдоо, мал жайучу жер берилип, кеңирсиген жайык жатты керилип. Жапайы чыккан ар түрдүү дарактар дүпүйөт, дүпүйө жондонуп барып чоң дөбөгө айланат экен. Ариет атанын ишараты менен машинаны так ушул жарлуу дөбөнү этектеп барып такап токтотту. Андан ары жар дароо тик башталыптыр. Экөө ак чабактан чыгышып, Ариет ата акырын дөбөгө кеткен жол сымак нук менен өйдөлөй багыттады. Аны мунусун алып, машинасынын эшигин жаап, артынан жете келген Тумар Ариет атасына карап калды. Колтуктап алсам деген ойдо. Колтуктата турган түрү жок, кадамын эсептегенсип таштап, бир калыпта кетип баратты. Колунда таянычы, салмагын салганы кыпкызыл табылгы таягы. Бир адамдык нук жолду баратышып дагы ар ким өз ой ташпышы менен алек. Ариет атам чарчап калып айныбаса экен дейт жашы. Айтканымдын баарын көкүрөгүнө төкпөй чачпай түйүп калар бекен дейт карысы. Бир чай кайнама убакта алар көк төбөнүн нак үстүнө чыгышты. Ариет атасы тер басып калгандай, Тумар ойноктогон эликтей эчтемени сезе койгону жок. Жеттик балам, деди Ариет чал, көзү менен жайлуу жерин издеп. Бул дөбөгө биринчи жолу чыгып аткан жок. Чарчадыңыз бата? Чарчасам келемби? Баятан бери 2 сурап жибергени жакпады Абышкага. Бул качандан бери камынып алган, күткөн окуя болсо анан мына ушул жерге сал төшөгүңдү. Машинада такай алып жүрчү кичинекей курак төшөгүн Абышка көрсөткөн жерге жайды. Тумар жонун астына алган көгүлтүр джинсы рюкзагын чечти дагы ичинен жеңил-желпи тамак ашын алып чыга баштады. Эң алды менен Ариет атасына термостон ысык памил чай коюп берди. Термоска ысык чайды так ушул атасы үчүн алчу болгон. Ушундай куйкалаган ысыкта итабар жол жүрүп бийикке чыгуу оңойбу? Суусады да анан. Тумар клёнка дасторконду ортого жайып, ага булочка, бышкан эт, помидор, бадыраңын койду. Ал эмес кичинекей баночкадагы кызыл икрасы да бар экен. Ариет ата, биртике шам-шум этип алалы. Караңызчы, күн көлдү аралап эңкейип калыптыр. Курсак курулдап кетти. Келиңиз, колуңузду чайкап алыңыз. Легенданын бөтөлкөсүнө куюп алган суудан Ариет Абышканын колуна куя кетти. Таза суу, булактыкы. Жолдон атайын бурулуп барып, 9 булактан алгамын. Сарам жалдуу бала экенсиң, дилдирек. Ариет Абышка колун жууп, ак жилетинин чөнтөгүнөн алган ак жүз арчысы менен колун сүрттү. Ариет атамдын жүз арчысынын апакайлыгын деп таң кала карап калыптыр. Ариет атасы Тумар берген тамактарды көңүлдөнө жеди. Памил чайдан улам ысык ууртаган кабы тердеп, отурган эле жеринде кынтая кетти. Кың аяры менен уктап кетти Абышка. Жакшы болду, эс алып жакшылап сүйлөп берет. Тумар жынсы матадан жасалган рюкзагын биротоло бошотуп, атасынын башына төшөп койду. Абышка эчтеке сезген жок, чарчады да. Кылым жашаган адамга оңойбу? Моюн бербей, чарчасам келемби деп коет. Жылмайып алган Тумар атасы экөө жегенден калгандарды ылгап, тазасын өзүнчө шакелдерин суу баштыкка салып, баратып ыңгайлуу жерге таштайм деп таштын үстүнө алейине койду. Эми эки жагына карап таң кала түштү. Ариет атанын көктөбөсү кан жол менен көлдүн ортосунда алдемедей сонун аралчадай көрүндү. Күндүн куйкалаганына карабай, көктөбөнүн чокусу жашыл ала кооз, салкын эле.
майда гүлдөр, беттерин кызылала мох баскан чоң кичине таштар. Көл жээгинен мындай таштарды учурата элек болчу. Түркүн түстөгү саймалуу таштар аябай кызык сырдуу эле. Ар бирин колу менен кармалап, ордунан жылдырып да көрдү. Оюнда татынакайынан бирөөсүн үйүнө ала кеткиси келди. Тумар көктөбөнүн тайпа жеринен бир жалпак ташты тапты да жайланып отура кетти. Үстүндө көгөргөн көк, тушунда көлкүгөн көл. Күн көлдүн этегине, наркы жээгине жакындап калыптыр. Жан эле куйкалаган ысыктын деми кайтып, батыш тарап мала кызыл тарта. Ага карата көл үстү дагы кырмызы ыранга көлбөп, сөз менен айтып бергис ажайып сулуулукка төнүп турду. Кечки кереметти сезгенсип, андан мындан ак жон балыктар дагы секире калып, күнгө чагылышып кайрылды чуңкушат. Тумардын жүрөгү дүкүлдөп, чапканаттай туйлай түштү бул кереметтен. Кудайым-ай, бул сулуулук кантип батат муштумдай жүрөккө. Эмеле ысыгына куйкалап, таманымды күйгүзгөн алтын кумдан качып чыкпадым беле. Ордунан тура калып, эки колун алга суна ошол ажайып көрүнүштү кучактап алгысы келди. Канча турганын ким билет? Күн так көлкүгөн көлгө чөккөнү калды. Көл үстү күйүп от болуп алган, түрүлүп толкун умтулуп калган. Бул сапты кайсы бир китептен окуганын эстей койду. Мындан ашпышым мурда горизонтто көлкүлдөп ааламды куйкалаган күн чарасына батпай уясына кулаганы калды. Ушундан улам көлдүн наркы yüzүндө калган куркулдай уя эсине түшө калды. Аттең куркулдай уяны биринчи көргөндө да күн так ушинтип баткан. Түркүн түскө коёп. Анан аны нурлуу аял деп атабады беле. Күндөн чагылышып бүткөн боюна жаба берген кызгылтым нурдан улам. Эстебейин дебеди беле. Ал махабатын биротоло көм салбады беле. Андан качан кантип кутулат? Күн батса кеч кирет. Тумар Ариет атасынын али уктап жатканын эстей калып, жанына чуркап келди. Эчтемеден дым керилип гана уктап жаткан Ариетти көрдү. Адеп кыңайганда эки бутун бооруна жыйып, бүрүшө катып калган абышканы бирөө алмаштырып койгондой, эки колун эки жака жая, эки аягын кере, кырчылдаган жаш жигиттей уктап жатат. Бул эмнеси? Жүзүндө бир бырышы жок. Же мага ошондой сезилип кеттиби? Кызыктай чоочун сезим чулгады. Көзүн пардап ирмеп жиберди. Кайра караса кадимкели Ариет атасы башка ныптасына оодарыла. Дирилдегим, күн сапары карып калган турбайбы? Деди Али уйкулуу көзүн ачпай туруп. Ооба ата, сизди ойгото албадым. Туура кылыпсың. Ариет ата көзүн ачып, мен азыр деп көктөбөнү капталдай басты. Даарат ушатат окшойт деген Тумар бөтөлкөдө калган сууну даярдады. Ариет ата кайтканда эки колунан суу сарыгып бери бурулду. Калпагына кандайдыр бир тутам чөптү кыстарып алыптыр. Дирилдегим, таза колу арчың барбы? Бет арчымды түшүрүп алдым окшойт. Бар ата. Суу кагазда оролгон ак мата кол сүлгүсүн алып берди. Ариет аны текшерүүдөн өткөрүп аткансып, кыйлага карап, анан эки колун арчып кайра сунду. Музга буудай бүткөнчө, муң көрбө балам. Сиздин алкооңуздун баары келсин ата. Ар бир жолу алкаганда ар башкача. Мурда эч бир карагартаңдан укпапмын тобо, деп алды Тумар. Менин оозумдагы Кудайдын кулагындадыр. Ата, калпагыңызда кандай чөп деп сурап жиберди. Мурда мындай чөптү көрбөпмүн. Гүлдөрү да укмуш экен, чакчайып сары шамдай күйүп. Азыр чыдап тур. Ыңгайлуу отурган соң калпагына кыстырган бир тутамды колго алды. Бул жөнөкөй чөп эмес, шыпа чөп. Эмнеге шыпа? Муну Улукман акем ааламды кыдырып жүрүп, ушул көл боюнан тапкан экен. Кандай ооруларга шыпа болот ата? Айыкпаган 1001 кеселге шыпа делинет. Азыр көптөгөн илдеттердин дабасы табылбай жатпайбы? Кан тоору, жин оору, жүрөк, шишиктин түрү. Эңирде кантип таптыңыз? Ошо караңгыда издеген адамга көрүнөт. Күндүзү анча деле байкала бербейт. Жылдыздын жарыгындай алыстан эле тааныйт, тапчу адам. Баары эле таба береби анан? Жок, оңой менен табылбайт. Кечеден бери мурдум канайт. Ушул чөптү тапсам деп эртеден бери ниет кылгам. Теги булактын боюнда эле отуруптур, жарактыгым. Мага табылабы ата? Тумар шашып кетти. Сагабы? Табылар жарыгым. А бирок Ариет ата ойлоно калды. Тумардын как жүрөгүндөгү бармак басым карайкы көзүнө даана көрүнүп турду. Тумар Ариет атасынын буйдала
арсарсып атканынан так жообун алгысы келди. Мага табылбайбы ата? Айта бериңиз, бүдөмүктөн көрө аныгын билгеним жакшы. Макул, өзүң сурап атасың. Аныгын айтайын, чырагым. Сага көңүлүм оогон үчүн ушул жерге алып келип отурам. Бала чагыңда шойкон болуп башка бир жыңсыз дүйнөгө ора-пара келгенсиң. Ошондо пашаңа, жүрөгүңө дегени кол салынган. Туңгуюк кудуктан таап алып чыгышкан. Акыл эсиңди жоготконсуң. Оңдой берди болуп, касиеттүү молдого салышкан. Как жүрөгүңдө калып калган. Таруудай карайыңкыны чыгарышпай этибар калган эмес. Ал азыр чоңоюп бармак басым болуптур. Ошону жоготушуң абзел. Соңу жакшы болмок, ишиң ылдамдамак карегим. Ошонун айынан көп дөйшүк тарткансың. Жамандыктарга дагы колуң барган. Асилиго түбүң тунук дирилдегим. Аны кантип кетирем ата? Сага жолуккандан бери ойлонгонум ошол, кантип арыласың? Ариет ойлу турду дагы, ата бабаңдын руху жардам берер. Аны кийин айтып берермин. Өзүң деле билесиң. Аян аласың, же түшүңө кирер. Бүгүнкү ишибиз ал эмес. Анын да өзү чуру келет. Тумар ойлонуп калды. 5-6 жашында экен, айылдын четинде сиреңдеп ойноп жүрүшкөнү. Куюндаган шамал келип учуруп, эски кудукка алып кирип кеткени. Андан кызыктай бейтааныш кыз келиндер, бала чака, апсайган чал кемпирлер оозуна капкара суюктукту ичирип атканы. Анан капталдан карап турган оттой күйгөн капкара көз корккону, ушунчалык корккондуктан кое берип жибергени. Эсине келсе, ата-энеси ыйлап, молдолор окуп, мал союп, түлөө өткөрүп, ызы чуу, бир айдай ордунан турбай жатып, чилдиясын окутуп анан айыкканы, ошондон кийин эч нерседен коркпой калганы, эч кимден тартынбай оозуна келгенин сүйлөй бергени. Ал эмес түгөй кумарга дагы жалаң кычаштык кыла баштаганын зааркана эстеди. Тумар ичиркене түштү. Ой калдырба, учуру келет дебедимби? Тазаланасың. Тазалансаң эле баары ордуна келет. А бул чөптүн аты кандай? Атын сиз билсеңиз керек. Билбей анан, аты Аймаран. Аймаран гүл деп койсо да болот. Аймаран? Аты мынча сулуу, мынча уккулуктуу ата. Ааламда жок Аймаран деген шыпаа гүл ушул ыйык көлдүн гана боюнда болот деп айтылып калыптыр. Расында да ошондой. Ушул маалга чейин эч бир укпаптырмын. Гүлү сапсары, сулуу турбайбы? Байчичкеге окшош дейин десем, жаз экен. Тумар таң калды. Татынакай желекчесин сугу түшүп карады. Ариет атасынын жасап атканын карап отура берди. Гүлдү жыттап кыйлак отурду да, анан алаканына салып ушалап эзип, дагы жыттап, эки кулагына тыгып койду. Назик, кадим көк чөптүн керемет жыты келди. Жыт тааныштай, муну ичсе да болобу? Ооба дилдирек. Терип кургатып алса да болот. Сууга чылап, кайериң ооруса ошо жерге сыйпа да, сүт менен жылуу ич. Шыпаасы чоң, мындан артка чегинбеген оору болбойт. Мурун менен кулактын ортосу жакын. Таасири кулакка, көзгө, мээге тиет. Ошондуктан кулагыма тыгып койбодумбу? Аймаран? Абдан уккулуктуу ат экен. Тумарга шыпа чөп дегенден да Аймаран аты өтө жакты. Ариет ата эми унчукпай башын ылдый салып отурду. Тумар термоста калган ысык чайды куюп берди. Чайың да ысык экен, дагы бар беле? Сизге жетерлик бар ата. Ариет чайды уда-уда ууртап, көлгө коон бышканча кордук көрбө балам деди. Өтө ыраазы боло. Оозуңузда болсун ата. Атаңдын көрүү көл үстүнө коон бышчу болсочу. Анда кандай заман болуп кетер эле? Кызык, Ариет атамдын алкагандары жанда жок экен. Бул бир керемет сырдуу адам го, деп алды ичинен. Кеч болуп кетти деп кабатырланба дилдирек. Мерчеми келсе эч кеп эмес. Мейли ата, сиз айткандай болот. Тумар абышканын жанына жайланышты. Көлдүн кыбыла жээгине кулап кетип, али да асманда кызыл нуру калган күндүн көл үстүндөгү ымыртты тиктеп кыйлап отурушту. Тумар тынчыгете күтүүдө, бирок үмүтү күчтүү. Аймаран, Аймаран деп ичинен ого эле көп кайталап, сөздүн дагы ушунчалык сулуулугуна таң калып отурду. Эми Тумар кызым, сен мага көңүл салба, сүйлөп атканда токтотпо да бузба. Мен кандай абалда болсом да чоочулаба, коркпо. А жанагы Аймаранды да эч кимге кеп кылба. Убагы келгенде, өзүң шыпаасын көргөндө анан эл ишенет. Азыр эчтемеге ынанбай калбадыбы? Баса баары бир түтпөдө окшойт. Аймаран чөп менен кантип тазаланышты айтып берди.
Менин азыркы айткандарымды жадыңа бекем сал, эсиңе калың түй, экинчи унутпагандай бол. Бул сыр сенден башкага айтылбасын, түшүн. Кийин калың элге сен гана жеткиресиң. Макулуңуз ата. Ариет Абышканын жүзү анча көрүнө бербегени менен үнү олуттуу, көпкө көл тарапка көз жиберип отурду да бир кезде дилдирегим, көлгө мунара курам дейсиңби деп койду. Мунарадай бийик көп кабаттуу үйлөр курулат ата. Ал адамдардын ден соолугу үчүн иштейт. Жакшы. Эми көзүңдү жум, тынч, жан денеңди бош таштап отуруп тыңша. Дагы эскертейин, кандай болгондо да менин абалыма көңүл буруп бушайманга түшпө. Куппу? Куп ата. Абышка кыймылсыз муну таштай катты да калды. Убакыт агып аткансы да Кудай жалгап Абышкадан кыңкылдаган демейкиге окшобогон үн угулду. Күңгүрөп алды. Ал үн бара-бара катаал, бейтааныш үнгө айланды. Сиздер Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу жана драматург Миңдем Мамасайырованын Аймаран романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда окуган Кипариса Сурахманова.